Айлык деген бир алдамчы нерсе экен. Кечке келет деп эле эч келбей койду го. Сагынгандан ыйлап кеттимби билбейм. Актриса деле боло берем, бирок менде дагы кызыктарым да көп. Андыктан артынан мышык келди, чурулуп. Баделе унутам. Жанагы барбы? Бир жыл тартылганда типа всё мен актрисамын, мен тартылдым деп эле. Бир күн өттү. Жактан өттү, сагынып жететтиң. Достордун мындай эме калтырып кетпеген сложный моменттерде сүйүнүп кетем. Потому что өнүгүп атамбы деп мен деген аларды мындай счастливый кылгым келет. Силер ажыраштыңар да мен эмес. Мен өзүмдүн ата-энелериме да рахмат айтам, мага поддержка кылып, мечтамды исполнить этип койгонуна. Мага окшошсуң бардыгы. Мен 8 жашыма тартылган бир клипке маймыл карап отурду. Шилекке журулуп. Башкалардын ошентип сураңыздар де. Макул. До свидания. Медиордо YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Сиздер менен амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Бизде бүгүн өзгөчө коногубуз бар. Ким деп турсаңыздар, кино жаатында көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон таланттуу сулуу кызыбыз Амина Абдраимова бүгүн бизде конокто. Кандайсың? Жакшы, өзүңүздөр? Жакшы келе алдыңбы? Ооба, жакшы келе алдым. Амина, алгач биздин көрүүчүлөргө өзүң тууралуу айтып берсең, канча жаштасың, кайсы жерде окуйсуң, ошолор тууралуу. Менин атым Амина, мен 10 жаштамын. Мен деген 55 мектепте окуйм, 4 класста. Эң сонун, сени кино жаатында деп тааныштырып атпаймынбы? Ошол тууралуу айтып берсең, кантип келип калдың, клиптерде, кинолордо кантип роль жаратып жатасың азыркы учурда? Мен деген Шайыр эженин актерский мастерствосуна барам. Азыр практикада эле жүрөм. Мурун барып тез эле көнүп келгем. Дос табып ал жерден сонун эле. Бат эле көнүп кеттиңби? Ал жакта эмнелерди кылчу элеңер? Ал жерде биз деген этюд создавать этет элек. Разный историяларды, ошондойлорду. Сонун. Мектепте кандай окуйсуң? Мектепте жакшы окуйсуң? Мектепте 4-5терге окуй берем. Канча бир туугансың? Менде 5 бир тууганым бар. Менин кошуп эме кылгандачы, сынаганда. Мен 4-сүмүн, 3 байкем бар, 1 иним бар. Мен жалгыз эле кызмын. Анда эрке турбайсыңбы? Анча деле эмес, кечке кээ кезде уборкалар кылып атуу. Үйдө көп деле эме болбойм да. Үйдө жумуштарды кылып турбайсың демек. Ооба. Эң сонун. Канча жашыңан бери тартылып баштадың киного? Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Мен 8 жашыма тартылган бир клипке, кыз бурактардын клибинечи. Ошо тартылгам, анан 1 жылдан кийин анан өнүгө баштагам да. 1 жылдан кийин, биринчи жолу тартылганда кандай эмоциялар болот экен? Биринчи жолу тартылганда типа всё, мен актрисамын, мен тартылдым деп эле. Азыркы учурдачы? Азыркы учурда Жакшы эле. Жакшы эле. Эң сонун. Анан баягы талаш, акыркы учурда талаш тасмасы чыкпадыбы? Ошол жердеги сенин берген эмоцияң ушунчалык жакты да мага. Башка көрүүчүлөргө билбейм, бирок мага өзгөчө жакты. Баягы ыйлап атасына, ошол жерден кыйналган жоксуңбу? Бат эле аткарасыңбы? Ооба, бат эле болду ал жер. Сагынгандан ыйлап кеттимби билбейм. Кандай сагынганда дегенде? Биз ал жерде ысык көлдү тартканбыз да. Деген апамды, атамды сагынып, байкелеримди сагынып ыйлап кеттимби билбейм. Ал жерде өзүмөн эле. Дароо эле кетти. Сагыныштын көз жаш турбайбы? Эң сонун. Баш аягы канча кино тасмада роль жаратты? Кино деген где-то 4-3 аткаргам. Клип так азыр 1, 2, 3 клип. Анан роликтер баягы мен Яя Kids деген бир эмеге тартылам да, зеленый фондончу. Мультик ал жерде көп эле тартылгам. Вот. Мектепте досторуң барбы? Досторум бар, Адинай деген досум бар. Эң жакын досуң, э? Анын эмнеси жагат?
билбейм, экөөбүз достошуп кеткенбиз. Негизи эле Экөөбүз жакын жашайбыз да, экөөбүз үйгө барып келипчи. Достордун мындай калтырып кетпеген, сложный моменттердечи калтырып кетпеген, всегда выручать эткен немелер жагат. Например, бир уруктан бирдемсе билбей калсам, подсказывать этип эле ушинтип жүргөнчү. Эң сонун. Азыр биздин көрүүчүлөргө өзүңдүн талантыңды көрсөтүп бересиңби? Бир жакшы бир ролдорду жаратсак дагы да сонун болчу да. Макул, азыр деген мен андай сериалдан Агай деген бир эмени айтып берейин. Бир кыска жерлерин эле, бирок точно билбейм, бирок канча вспомнить айтып берем да. Макул. Анда кеттикпи? Баштадык. Мен эчим келтат. Кызым, айлык келсин. Анан эт алабыз, Айлык деген бир алдамчы нерсе экен. Кечке келет деп эле эч келбей койду го. Атай, эт жегим келип атат мен. Айлык деген бир алдамчы нерсе турбайбы? Келет дейт дагы эч келбей койду го. Сонун. Дагы кайсы тасмадан аткаралы? Мен ажырашкан эмесмин дегенден аткарып берейин. Бирок буну дагы точно билбейм. Канча жатап калсам ошондо айтып бере берем, Бардыгы мен үчүн. Мен жок болсом, силер ушпай деле калат экенсиңер. Силер ажыраштыңар да мен эмес. Всё. Сонун. Азыр дагы бир нерсе кошумча кылсак окшойт, Балким тамсилдерден билсек, өзүң куракты биздин досторубузга белек болуп калсын. Макул, тамсил айтып берейин, От үстүндө казанда каштан жатты курулуп, маймыл карап отурду, шилекет чурулуп. Андыктанын артынан мышык келди чурулуп. Маймыл айтат: "Кел бери, кана, кыйын экенсиң. Казандагы каштындан 2-3 дегенде эңип кой." Азаматсың. Сага талантыңа таазим, бар бол. Сен келечекте кандай кыялдарың бар, кандай максаттарың бар? Өзү көп эле, мен актриса деле боло берем, бирок менде дагы кызыктарым да көп. Например, дизайнер одежды, монтипчи, одежда, платьяларды кандай кылсак болочу, особенный платья, ошондой эле көп эле бар менде. Ошондой эле жасагың келет, Анан ата-энеңе кандай кызмат кылгың келет? Азыркы учурда ата-энелерибиз бизди багып, чоңойтуп өстүрөт эмеспи? Анан чоңойгондон кийин биз дагы аларга өзүбүздүн кызматыбызды өтөшүбүз керек. Анан сен кандай пландарды койгонсуң? Пландарың барбы? Ата-энеңерби? Ата-энеме. Мен деген аларды мындай счастливый кылгым келет. Аларды деген, например, ар жака алып барып, жашоону көрсөтүп, ар кайсыл жерлерге алып барыпчы. Счастливый кылгым келет аларды. Тилегиңе жет. TikTok, Instagram тармактарына кызыгасың? Ооба. Бүт баары эле TikTok тартып кирет го. Ошондой нерселер болобу? Жок, мен только монтировать этем, бир видеолорду утам. Өзүң, Аларды каяктан үйрөндүң? Аны мен TikTok көрүп эле ошолор мага көп эле попадаться этип аткан. Алар деген көп эле мондай нормально актив болчу да. Мен да ошентип көрдүм. Менде да нормально эле болду. Актив көбөйүп кетти. Сонун. Амина, сенин жакшы көргөн актерлоруң барбы? Бар. Эмиль Асаналиев, Красавчик Эрмай и Шумабайке. Эмне дегенде алар деген өздөрү сценарий түзүшөт да, өздөрү ошол сценарийге эле өздөрү катышып, двойное делону өздөрү кылып коюшат да. Сонун экен. Ырчыларданчы, ырчылардан жактыргандарың бар? Кимдер? Бар. Улан Осмон уулу жана Jax 02.14. Сонун. Баарын жаттап алган турбайсың? Кайсырлар менен жагат алар? Улан Байкеден сүйө берем дегенчи. Jax'тан ошол үчлөр жагат. Кайсырлар эле? Ким билет жана Батыле. Жанагы барбы? Ким билет деп эле салда. Ким билет, анан байкал эмесин кандай эле? Жамгыр себелеп сезим көчөдү дегенчи.
Дагы бир күн өттү. Сен жоктон өттүм, сагынып жүдөттүң де. Сол силе. Ырда жакта бара эле. Сен акыркы учурда баягы коомчулукта клиптерге, кинолорго тартылып, көпчүлүккө таанылып баштадың да. Анан көчөдөн өтүп баратканда сага сүрөткө түшүп алчы деген сунуштар болобу? Ооба болот. Баягы кандай сезимдер болот сенде? Сүйүнүп кетем. Потому что монтип өнүгүп атамбы деп мени таанып калыштыбы депчи. Амина бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келип, биздин көңүлүбүздү көтөрүп, бир жакшы маек түзүп бергениңе чоң рахмат. Окууларыңа ийгилик каалайм. Дайыма эле жаркылдап, жайнап жүрөр, анан келечекте Кыргыздын менмен деген мыкты актрисалардын сап башында тура. Азыр эми сага эркин микрофон. Биздин көрүүчүлөргө өзүңдүн каалоо тилектериң болсо, жакындарыңа бир жакшы сөздөрүң болсо айтып өтсөң болот. Макул. Чоң рахмат. До конца көрүп койгонуңуздарга мен өзүмдүн ата-энелериме да рахмат айтам, мага поддержка кылып, мен ошондой мечтамы исполнять этип койгонуна чоң рахмат сиздерге деле. Силер ажыраштыңар да мен эмес. До свидания.